Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Кутман күнүңөр менен. Математика предметинин экинчи чейрегинин программаларын окуп үйрөнүү үчүн сабагыбызды баштайбыз. Балдар, экранга көңүлүбүздү бурабыз. Экрандан кимди көрүп турасыңар? Тааныдыңарбы Исаак Бекбоев агайыбызды? Исаак Бекбоев Кыргызстандагы көрүнүктүү окумуштуу педагогдун бири. Балдар, эгер билсеңер, биздин мектеп курсундагы математика китептеринин, көптөгөн математика китептеринин автору болуп эсептелет. Агайыбыз айткан экен, эсеп чыгарууну эне тилдей билүү керек деп. Ал эми эсепти биз кайсыл сабактан үйрөнөбүз? Албетте, математикадан. Эмне үчүн математика керек деп ойлойсуңар? Акылдын өнүгүшү, мүнөздүн калыптанышы үчүн. Математиканы өз тагдырына байланыштырбаган адамдар дагы математикалык мыйзам ченемдүүлүктөрдү билүүсү керек. Себеби балдар, биз 21-кылымда жашап жаткандыктан илим менен техниканын өнүгүшү математиканы билбей коюу бул мүмкүн эмес. Силер балдар, шахмат, шашки, тогуз коргол, домино ойногонду билесиңер. Ошондой эле пазл чогултасыңар, конструкторлорду чогултасыңар, кубик, рубиктерди чогултасыңар. Мына ушундай оюндар акыл эсти өстүрүүгө жардам берет. Ал эми эсептөөлөрдү туура жүргүзүүдө гана максатыбызга жетебиз. Мына балдар, эми силер билдиңерби, эмне үчүн математика керек экендигин? Биздин бүгүнкү сабагыбыздагы мына ушул эсептөөлөргө байланыштуу. Бүгүнкү сабактын темасы арифметикалык амалдардын тартиби, кашааларды ачуу, бир мүчө жана көп мүчө деп аталат. Демек балдар, бүгүнкү сабакта биз туюнтмадагы арифметикалык амалдардын аткаруу эрежелери менен таанышабыз. Ошондой эле кашааларды ачууну үйрөнөбүз, бир мүчө жана көп мүчө жөнүндө түшүнүк алабыз. Туюнтманы биз экиге бөлүп карайбыз. Сандуу туюнтма жана тамгалуу туюнтма деп. Келгиле анда сандуу туюнтмага аныктама берели. Сандар, арифметикалык амалдар жана кашаалардан түзүлгөн туюнтмалар сандуу туюнтмалар деп аталат. Мисалы, 23 кемитилген кашаа ичинде 12 кошулган 45 жана 12 көбөйтүлгөн 40 кемитилген 450 бөлүнгөн 9. Мына балдар, ушул сыяктуу туюнтмалар сандуу туюнтмалар деп аталат. Себеби балдар, мында жалаң гана сандар, арифметикалык амалдар, анан кашаалар менен түзүлүп атат. Ал эми сандуу туюнтмалардагы амалдарды аткаруунун натыйжасында келип чыккан санды сандуу туюнтманын мааниси деп айтабыз. Балдар, эсиңердеби, биз амалдарды эки баскычка бөлүп караганбыз. Кошуу жана кемитүү амалы биринчи баскычтагы амалдар. Ал эми көбөйтүү жана бөлүү амалдары булар экинчи баскычтагы амалдар болуп эсептелет. Анда туюнтмадагы арифметикалык амалдарды аткаруунун эрежелерине токтололу. Биринчи, эгерде кашаасыз жазылган туюнтмада кошуу жана кемитүү амалдары гана бар болсо, анда алар туюнтмада кандай иретте жазылса, ошондой аткарылат. Мисалы, 650 кемитилген 240 кошулган 320 кемитүү 195 кошуу 435. Мына бул туюнтмада, бул сандуу туюнтмада кашаалар камтылбайт. Анда алгач ирети менен солдон оңду көздөй аткарып баштайбыз. Алгач 650дөн 240 санын кемитебиз. Айырма 410. Келип чыккан 410 санына 320-ны кошобуз. Сумма 730-га барабар. 730-га ирети менен кийинки сан 195-ти кемитебиз. 535 санын алдык. 535-ке акыркы амал болуп эсептелген 435 санын кошсок 970 саны бул берилген сандуу туюнтманын мааниси болуп эсептелет. Экинчи эреже. Эгерде
кашаасыз жазылган туюнтмада көбөйтүү жана бөлүү амалдары гана бар болсо, анда алар туюнтмада жазылган ирети боюнча аткарылат. Мисалы, 250 бөлүнгөн 50 көбөйтүлгөн 12. Алгач ирети менен 250-нү 50-гө бөлөбүз. Тиинди 5-ке барабар. Андан кийин 5-ти 12-ге көбөйтүп 60 санын алабыз. 60 бул сандуу туюнтманын мааниси болуп эсептелет. 3-чү эреже. Эгерде кашаасыз берилген туюнтмада биринчи баскычтагы жана экинчи баскычтагы амалдар берилсе, анда эсептөө экинчи баскычтагы амалдарды аткаруудан башталат. Андан кийин биринчи баскычтагы амалдар эреже боюнча аткарылат. Мисалы, балдар, бул сандуу туюнтмада карасаңар, 2 баскычтагы тең амалдар бар экен. Анда биз экинчи баскычтагы алды сызылган туюнтманы эсептеп алалы. Алгач ирети менен 250 санын 4кө көбөйтүп 1000 деген санды алабыз. 1000ди бөлөбүз. Кийинки амал 5ке бөлөбүз. Тиинди 200кө барабар. Кийинки амал 25ти 8ке көбөйтөбүз. Көбөйтүндү 200кө барабар. Эреже боюнча биринчи баскычтагы амалды жүргүзүү үчүн 1100 санынан кийинки туюнтма, мына алды сызылган туюнтманын жыйынтыгы бизде 200 санын алганбыз, 200тү кемитебиз, айырма 900кө барабар. Андан кийин 900кө 25 көбөйтүлгөн 8 көбөйтүндүсү, бул көбөйтүндү 200кө барабар болгон, 200тү кошсок 1100 санын алабыз. Демек, берилген туюнтманын мааниси 1100кө барабар. 4-чү эреже. Эгерде туюнтмада кашаалар бар болсо, туюнтманын маанисин табууну кашааларда көрсөтүлгөн амалдарды аткаруудан баштоо керек. Мисалы, балдар, бул жерде бул сандуу туюнтма кашааны камтып турат. Анда алгач кашаанын ичин иштеп алабыз. 3кө 2-ни кошсок 5ке барабар. Ордуна коебуз 5 санын. Анда эреже боюнча экинчи баскычтагы амалдарды аткарсак, 60-ты 4кө бөлсөк 15, 2 жердеги 5-ин 10. Биринчи баскычтагы амалдарды аткарабыз. 15ке 10 санын кошсок, сумма 25ке барабар. Демек, кашалуу туюнтманын мааниси 25. Айрым учурларда туюнтмада кашаа жок болсо, анда кошуунун жана көбөйтүүнүн топтоштуруу касиетине ылайык амалдардын тартибин өзгөртүүгө болот. Балдар, биз кошуунун касиетин, кошуунун дагы жана көбөйтүүнүн дагы топтоштуруу касиетин билебиз. Мына балдар, ушул касиет боюнча берилген туюнтманы топтоштуруу жүргүзөлү. Биз жогорудагы айткан эреже боюнча ирети менен 97-ни 5ке көбөйтүп, андан кийин 200кө көбөйтсөк болмок. Бирок кээ бир учурларда ыңгайлуу жолду табууга туура келет. Мында 5 менен 200 санын топтоштуруп көбөйтсөк 1000ге барабар экен. Ал эми 97ге 1000 санын көбөйтүү ыңгайлуураак болуп эсептелет. Демек, балдар, топтоштуруу касиетин дагы колдонсок болот. Бирок балдар, биз канчалык окуучуларга үйрөткөнгө карабастан, окуучулар кээде каталарды кетирет. Мына ошол окуучунун катасына токтололу. Туюнтмалардын маанилерин эсептөөдө айрым окуучулар амалдарды аткаруу иретин туура эле уюштурат. Мынакей жазат, биринчи амал бөлүүнү аткарабыз, экинчи кемитүүнү, андан кийин сумманы аткарабыз деп жазат дагы. Бирок аткаруу иретин туура койгондон кийин төмөндөгүдөй кылып амалдарды аткарууда сандарды тандоодон каталарды кетиришет. Ушул турушу боюнча эле 21-ди 3кө бөлөт дагы, 7 деп жазат дагы. Андан кийин 42-ни 21ден кемитип алат. Бул туурабы, балдар? Албетте туура эмес. Андан кийин 3-тү 8ке кошуп алат. Мындай болушу мүмкүн эмес. Демек, окуучунун катасы кайсы жерде экен? Анда катага эскертүү. Берилген туюнтманы 21-ди 3кө бөлгөндөн кийин төмөндөй кылып
төмөндөгүдөй кылып тийиндини жазып алуу керек. Андан кийин 42ден 7-ни кемитип 35-ти жазып, ал айырмага 8 санын кошуу керек. Бирок балдар, ушул эле эсепти төмөндөгү ыкманы пайдалануу менен дагы чыгарууга болот. Оң жакта карасаңар, 21-ди 3-кө бөлгөндөн чыккан тийиндини 7-ни жазып, андан кийин 42ден 7-ни кемитип 35-ти жазып алып, акырында 35-ке 8-ди кошуп 43 санын алабыз. Балдар, биз сандуу туюнтманын маанисин эсептөөдө командаларга бөлүп карасак болот. Мисалы, төмөнкү мисалда экинчи баскычтагы жана биринчи баскычтагы амалдар берилип атат. Анда алгач экинчи баскычтагы амалдарды аткарабыз. 114-тү 25-ке көбөйтүп 2850 санын алабыз. Мына ушул амал биринчи команда деп аталат. Ал эми экинчи 3888-ти 18-ке бөлүп 216 санын алабыз. Эми балдар, ушул биринчи командандан экинчи команданын жыйынтыгын кемитебиз. 2634 санын алдык. Кийинкиде мынакей үчүнчү командадагы келип чыккан жыйынтыктан 160 санын алып салабыз. Сандуу туюнтманын мааниси 2468-ке барабар экен. Балдар, ушул эле туюнтманы төмөндөгү схеманы пайдаланып чыгарсак дагы болот. Ал үчүн берилген бош клеткаларды толтуруу гана жетиштүү. Өзүңөр көрүп турасыңар, мына көбөйтүндүнү жазабыз, тийиндини, андан кийин үчүнчү команда кемитүү, акыркы жооп 2468-ке барабар. Балдар, эми биз сандуу туюнтмалар менен тааныштык. Эми тамгалуу туюнтма деп эмнени айтат экенбиз? Аныктамага көңүл бөлөлү. Сандар, арифметикалык амалдар, кашаалар менен бирге тамгалар да катышкан туюнтма тамгалуу туюнтма деп аталат. Өзүңөр көрүп тургандай, А көбөйтүлгөн 40 кемитилген А көбөйтүү В же болбосо 23 кемитилген А бөлүү С кошулган 45, мына булар тамгалуу туюнтмаларга мисал болуп эсептелет. Эскерте кетүүчү нерсе, балдар, кээде ошол А көбөйтүлгөн 40 дегенди көбөйтүү амалын жазбай эле 40А деп коюуга болот. Негизи эле, балдар, көбөйтүү амалы жазылбайт. Мындан кийин түшүнөбүз. Демек, 40 менен Анын ортосунда көбөйтүү амалы бар деп. Ошондой эле А менен В тамгаларынын ортосунда дагы көбөйтүү амалы бар деп түшүнөбүз. Эскерте кетүүчү нерсе, тамгалуу бөлүгү кийинки экинчи орунда жазылат да, ал эми сандуу бөлүгү биринчи орунда жазылат. Анда азыр, балдар, бир мүчөлөр жөнүндө түшүнүк алалы. Бир мүчөдө эмнени айтабыз? Бир нече тамгалардын кандайдыр бир сандар менен болгон көбөйтүндүсү бир мүчө деп аталат экен. Балдар, демек, бул жерде сандар менен тамгалардын көбөйтүндүсү. Бирок, балдар, сандын өзү дагы бир мүчө болуп эсептелет. Тамганын өзү дагы бир мүчө болуп эсептелет. Бул жерде 2 менен x көбөйтүлүп атат. Сан менен тамганын көбөйтүндүсү. Демек, эреже боюнча булар дагы бир мүчө болуп эсептелет. Тамга менен тамганы көбөйтүп атабыз. Ошондой эле сандар менен тамгаларды көбөйтүп атабыз. Мынакей, булардын бардыгы бир мүчөгө мисал болуп эсептелет. Демек, балдар, бул жерден карап көрсөңөр, кошуу, кемитүү амалдары бар бекен, же бөлүү амалдары? Албетте, ал амалдар жок, жалаң гана көбөйтүү амалдары менен туруп атат. Анда силерге бир мүчөнүн сан көбөйтүүчүсү бул коэффициент деп аталып, биринчи орунга жазылат экен. Ал эми бир мүчөнүн тамгалуу көбөйтүүчүсү тамгалуу бөлүгү деп аталып, ал коэффициенттен кийин жазылат. Мисал, 5А, мында 5 сандуу бөлүгү, ал эми А тамгалуу бөлүгү. Башкача айтканда 5ти коэффициент деп айтсак болот экен. 3xy сандуу бөлүгү 3, тамгалуу бөлүгү xy. 35n сандуу бөлүгү 35, тамгалуу бөлүгү n.
А көйүттүү В. Мында балдар сандуу бөлүгү бул учурда 1ге барабар. 1 коэффициенти эч убакта жазылбайт. Демек сандуу бөлүгү 1ге барабар, тамгалуу бөлүгү А көйүттүү В. Эми балдар оюн ойнойлу. Азыр бул жерде туюнтма берилет. Ушул туюнтмадагы бир мүчөлөрдү табабыз. Ал үчүн балдар бир мүчөлөр деп эмнени айтабыз, эстейбиз. Демек сандар жана тамгалардын көбөйтүндү түрүндө жазылышы бул бир мүчө болчу. Анда карагыла, азыр оюнда эгерде силер туура тапсаңар, ал бир мүчөлөр калат. Ал эми бир мүчө эмес туюнтмалар түшүп кетет. 17xy бир мүчө деп ойлойсуңарбы? Ооба, көбөйтүндү түрүндө турат, анда бир мүчө. Мен айтып өткөм, тамганын өзү дагы бир мүчө болуп эсептелет. С дагы бир мүчө. Ал эми 15 бөлү x бир мүчө боло алабы? Жок балдар, боло албайт, мынакей түшүп кетти. Кийинкиси бул айырма түрүндө турат. Бул дагы бир мүчө эмес. Сумма дагы бир мүчө боло албайт. Кийинки дагы сумма экен, демек бир мүчө эмес. Ал эми x көбөйтүлгөн x тамгалардын көбөйтүндүсү бир мүчө. 0 саны дагы бир мүчө, x тамга бул дагы бир мүчө, 7 саны дагы бир мүчө. Азаматсыңар балдар. Кийинки бир мүчөдөн кийин балдар биз көп мүчө жөнүндө түшүнүк алалы. Эми көп мүчөдө эмнени айтабыз? Кунт коюп угабыз. Бир мүчөлөрдүн суммасы же айырмасы көп мүчө деп аталат. Балдар, бул жерде карасаңар, мисалда бир саны жалгыз турганда бул бир мүчө, ошондой эле 5x дагы бир мүчө. Демек бир мүчө менен бир мүчөнүн айырмасын көрүп атабыз. Анда бул көп мүчөгө мисал болот экен. 2a кошулган 3 бир мүчөлөрдүн суммасы. Демек көп мүчө. 2x минус 6 кошулган ax көп мүчө болгондо дагы балдар 3 мүчө болуп эсептелет. 2 мүчөдөн ашык болгондон кийин бир мүчөдөн көп, 2 мүчө жана андан көп болсо, демек алар жалпы түрдө көп мүчө деп аталат экен. 7x минус 2xy кошулган 33 сан туюнтмасы дагы көп мүчө болуп эсептелет экен. Эми балдар кашаага алуу жөнүндө түшүнүк алалы. Жакшылап кунт коюгабыз балдар. Кашаага алына турган көп мүчөнүн биринчи мүчөсүнүн алдында плюс белгиси турса же жок болсо, кашаанын ичиндеги бир мүчөлөрдүн белгилери өзгөрүүсүз жазылат. Биз азыр В менен Сны кашаага алалы. Демек, кашаага алына турган В кошулуучунун алдындагы белги, байкасаңар, плюс белгиси болуп турат. Анда Анын өзүн жазгандан кийин плюс белгиси жазып, Вны кошулган Сны кашаага алабыз. Демек, кашаанын ичиндеги бир мүчөлөрдүн белгилери өзгөрдүбү? Жок, өзгөргөн жок. Демек, өзгөрүүсүз өзү жазылат. Башкача айтканда балдар, В менен Сны кашаага алып коебуз. Мисалы, бул жерде 99 менен 77-ни кашаага алып жазгыла десе, анда 12-нин өзүн жазып, кошуу амалын коюп, ал эми 97 менен 77-ни өзгөрүүсүз өзүн эле жазабыз. Мына балдар, биз кашаага алдык. Ал эми ошол кашаага алына турган биринчи мүчөнүн алдындагы белги минус белги болуп эсептелсе, анда кашаанын ичиндеги бир мүчөлөрдүн белгилери өзгөрүп, каршы белги менен жазылат. Каршы белги болгондо балдар, азыр карайбыз, Анын өзүн жазабыз. Демек, кашаага алына турган Внын алдындагы белги минус экен. Анда кашаага алууда В, мынакей балдар, кошуу эмес, кемитүү амалы менен жаздык. Себеби кашаага алына турган кашаанын ичиндеги бир мүчөлөрдүн белгилери демек өзгөрөт экен. Эгерде плюс болсо минуска, эгерде минус болсо плюс белгиси менен өзгөртөт экенбиз. Мисал иштеп көрөлү. 38 менен 28-ти кашаага ала турган болсок, анда 56-нын өзүн жазабыз, минус белгини жазабыз дагы. 38-тен 28-ти кемитебиз. Кошуу амалы
өзгөрүп кемитүү амалына өттү. Андан кийин текшерүү жүргүзөлү балдар. Бул жерде оң жагы менен сол жагы барабар болот бекен? Биз жогорудагы айтылган эрежелер боюнча ирети менен аткара турган болсок, 56дан 38-ти кемитсек 18, 18ке 28-ти кошсок 46. Ал эми барабардыктын оң жагында кашааны биринчи иштейбиз. 38-тен 28-ти кемитсек 10 болот, 56-дан 10-ду алсак 46. Демек барабардык туура экен. Эми кашаадан чыгаруу. Балдар, кашаадан чыгаруу үчүн ушул көп мүчөнү түзүүчү бир мүчөлөр жалпы көбөйтүүчүгө ээ болуш керек экен. Эгерде көп мүчөнү түзүүчү бир мүчөлөр жалпы көбөйтүүчүгө ээ болсо, аны кашаанын астына чыгарса же кашаадан кийин жазса болот. Азыр карап көргүлө, мисалда бизде жалпы көбөйтүүчү бул с болуп эсептелет. С бир мүчөсүн биз кашаанын сыртына чыгарабыз. Анда кашаанын ичинде А кошулган В. Бул кашаанын азыр сол жагында жазылды. Же болбосо ошол С деген бир мүчөнү кашаанын оң жагына жазууга болот экен. Төмөнкү мисалда жалпы көбөйтүүчү 5 болуп эсептелет. Анда 5ти кашаанын сыртына чыгаралы. Келе балдар, кашаанын сыртына 5ти чыгарса, кашаанын ичинде кайсыл туюнтма калат? Ооба, 9 кошулган 8. 9га 8ти кошобуз, 17. 17-ни 5ке көбөйтсөк, 85-ке барабар экен. Жалпы көбөйтүүчүнү кашаадан чыгаргыла. Келгиле балдар, бул жерде жалпы көбөйтүүчү мында x болуп эсептелет. Анда x'ти кашаанын сыртына чыгарабыз. Кашаанын ичинде 19 кошулган 7 калат. 19га 7-ни кошобуз, 26x. Демек биз жалпы көбөйтүүчүнү кашаага сыртына чыгардык. Экинчи учурда жалпы көбөйтүүчү 6-га барабар. Балдар, байкасаңар, жогорку мисалда жалпы көбөйтүүчү x болчу, тамгалуу сан туюнтма экен. Ал эми экинчи учурда сан экен. 6 санын кашаанын сыртына чыгарсак, кашаанын ичинде m кошулган n калат. Мынакей балдар, көбөйтүү амалын жазбай эле 6 кашаа ичинде m кошуу n деп жазып коюуга болот. Балдар, демек бүгүнкү сабакта биз эмнелерди өттүк? Бир сыра кайталап өтөлү. Демек бүгүн сандуу туюнтмалар жөнүндө түшүнүк алдык. Дагы бир кайталап өтөлү. Сандар, арифметикалык амалдар жана кашаалардан түзүлгөн туюнтмалар сандуу туюнтмалар деп аталат экен. Арифметикалык амалдарды аткаруунун эрежелери менен тааныштык. Тамгалуу туюнтма жөнүндө түшүнүк алдык. Демек, тамгалуу туюнтма деп сандар, арифметикалык амалдар, кашаалар менен бирге тамгалар да катышкан туюнтма тамгалуу туюнтма деп аталат экен. Ошондой эле бир мүчө жөнүндө түшүнүк алдык. Бир мүчө деп бир нече тамгалардын кандайдыр бир сандар менен болгон көбөйтүндүсү бир мүчө деп аталат экен. Ал эми көп мүчө деп бир мүчөлөрдүн суммасы же айырмасы көп мүчө деп аталат экен. Ошондой эле балдар, биз кашаага алууну жана кашаадан чыгарууну үйрөндүк. Кашаага алуу үчүн кашаага алына турган көп мүчөнүн биринчи мүчөсүнүн алдында плюс белгиси турса же жок болсо, кашаанын ичиндеги бир мүчөлөрдүн белгилери өзгөрүүсүз жазылат. Ал эми минус белгиси турса, кашаанын ичиндеги бир мүчөлөрдүн белгилери өзгөрүп, каршы белги менен жазылат. Кашаадан чыгаруу бул көп мүчөнү түзүүчү бир мүчөлөр жалпы көбөйтүүчүгө ээ болсо, аны кашаанын астына чыгарса же кашаадан кийин жазса болот экен. Балдар, анда кийинки сабакка өз алдыңарча иштөөгө мен тапшырма берейин. Бул тапшырманын жообун кийинки сабактан текшеребиз. Жалпы көбөйтүүчүнү кашаадан чыгаргыла. Мүмкүнчүлүк болсо, балдар, телефонуңарга тартып алгыла да өз алдыңарча иштегиле. Кийинки сабакта бул тапшырманы текшеребиз. Балдар, кыздар, баарыңар азаматсыңар. Бүгүнкү сабакка катышканыңарга
чоң ыраазычылык билдирем. Кийинки сабактан жолукканча сак саламатта калгыла.